Кредиттин төлөй албай калганда негизи банкка кайрылыш керек арызы менен. Анан банк менен ушу кардар чогуу ошо болуп жаткан проблемаларын карап изучать кылат да, анан ошого жараша чара көрүлөт. Биз эмне бериши мүмкүн? Эми төлөмдөрдү жылдырып берет банктар. Акыркы срокторун төлөмдөрүн жылдырып берсек болот. Азыркы учурда деле ошондой эле каралып атат. Пандемия кезинде деле ошондой каралган да. Кара тизмеге киргенде менин сунушум мындай да, биринчи кредит алып туруп, проблемалар болуп калып, анан төлөм өнөттөрүн кеч калтырып төлөгөндө кара тизмеге кирип калган болсо, анда кайра эле ошол банкка кайрылып, мага кайра берсеңер, ошо негизи штрафной ставка менен берет да банк. Мисалга биринчи жолу 100 000 алып, аны кеч калтырып калган болсо, экинчисинде кайрылса 50 000 бергиле, мен ошонун жашына иштеп берейин деп банк менен келиш керек да. Анан экинчи кредит алгандан кийин аны жашына төлөп, өзүнүн кредит тарыхын тазалап алса, ошондо кара тизмеден чыкканга өзү жол ачылат да. Бир маалда алса болот. Мисалга бизде соода сатыкка алам деп туруп, ошол эле учурда мал чарбасын алам деп келсе, биз экиге бөлөбүз да. 100 000 сомдун 50 000-ин мал чарбага десе, биз 50 000-ин ошо мал чарбага беребиз, 50 000-ин соода сатыкка. Ошондо эки келишим түзүлүп калат. Бир мүчөсү төлөбөсө, калган мүчөлөрү өзүнүн кепилдигин берген болот, поручительствосунчу. Анан банк ошол калган мүчөлөрүнөн төлөп берүүнү боюнча кайрылат да. Калган мүчөлөрү төлөп бериш керек болуп калат. Кепилдигине тууганы боло алат, бирок чогуу жашап, чогуу болсо алардыкы болбой калат. Эгерде башка жашашып, өздөрүнчө киреше чыгарышалар өздөрүнчө бөлүнүп турган болсо, ал туугандары кепилдигин бере алат. Поручитель катары чыкса болот. Ооба, макулдуу болуш керек. Анткени булар экөөнүн кирешеси, чыгарышасы бир болуп атпайбы. Анан айтып кетчү нерсе, бизде зарплатный проект деген бар. Ал жерде негизи кайсы ишканада иштеп атса, ошол ишкана ошол сотруднигине өзүнүн кепилдигин берет да. Банк менен ортосунда келишим түзүлүп, ошол учурда биз сурабайбыз күйөөсүнүн же аялынын макулдугун. Бул бир эле неме да. Калган случайларда албетте макулдугу болуш керек. Анткени деген күйөөсү же билиш керек да обязательно. Ажырашкан тууралуу эгерде уже официально кагаздар болсо, анда негизи эгерде экөөнүн оокаты уже бөлүнүп, отдельно жашап аткан болсо, негизи ага неме кылбаш керек да. Күйөөсү өзү эле төлөш керек. Тем более бир жерде кепилдиги жок болсо. Бирок официалдуу түрдө ажырашкан болсо да. Эгерде шарты болбой атса, арыз менен кайрылып, анан кийин бул кредиттик адистер чогуу караш керек. Чындап эле ошол проблема бар болсо, 2 айга жылдырса болот. Банк андай практика бар. Ооба, жеке ишкерлер алат. Дүкөн иштесе, албетте алса болот. Дүкөндүн биз ошол канча обороту бар, канча киреше чыгарышалары, прибыли барбы, ошого жараша кредит